Ноами Уотстун 10 жаштагы уулу кыздын кийимин кийип чыкты. Ал кыз болгусу келеби? Белгилүү Голливуд киноактрисасы жана продюсер Ноами Уотс өзүнүн уулун сабактан кийин тосуп алып, Нью-Йорктун көчөлөрүндө сейилдешти. Эгерде актрисанын баласы кыздын кийиминде болбосо, бул сейилдөө элдин назарын деле бурмак эмес. Ноаминин баласы кыздардыкындай пушту өңдөгү кофта кийип, анын үстүнөн тизесинен ылдый түшкөн сарафан кийип алган. Ал эми буттарында да ошондой өңдөгү бут кийим кийген. Апасы болсо колуна анын курткасын кармап алган. Ноаминин уулунун аты Сэмюэл Кай. Ал 10 жашта. Бул жагдай тууралуу актриса өзүнүн пикирин билдире элек. Бирок көпчүлүк Ноами башка кесиптештери сыяктуу балдарга эркиндик берүү керек деген пикирди колдоорун айтышууда. Эске салсак, актриса 2002-жылы чыккан «Чалуу, звонок коркунучтуу» тасмасынан кийин атактуу болгон. Бир жылдан кийин 2003-жылы Ноами Оскар сыйлыгы менен сыйланган. Булак барометр чекиткейди. 2 баштуу эгиз балдар төрөлдү. Дарыгерлер аларды бөлүү үчүн Бириккен Улуттар уюмунан жардам сурашууда. Йеменде өзгөчө 2 баштуу Сиам эгиздери жарык дүйнөгө келди. Бул тууралуу Date Check It As басылмасы жазып чыкты. Маалыматка ылайык, 2 жума мурун төрөлгөн балдардын ар бириники өзүнчө баш, арка, өпкө, жүрөк жана ашказаны башка. Бирок алардын өпкө бөйрөгү жана колу буту бир. Денеси бир экендигине карабай, ымыркайларга экөөлүк ат берилди. Бирин Абдулхамид, экинчисин Абдул Рахим деп аташты. Йемендик дарыгерлер ымыркайларды тез аранын ичинде даарыланууга чет өлкөгө барышы керектигин айтышып, Бириккен Улуттар уюмуна кайрылып жардам сурашкан. Шаардык педиатрдын айтымында, Йеменде саламаттык сактоо тармагынын деңгээли төмөн болгондуктан, ымыркайлар ал жерде аман калбашы мүмкүн. Чет өлкөлөрдөн балдарды экиге бөлүү операциясын жасаган дарыгерлер бар экендигин да айтышууда. Булак барометр чекиткейди.